Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Дагы бир ирет силер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Силердин маанайыңар кандай балдар? Жакшыбы? Баарыбыз сабакты күтүп даярданып отурабызбы? Азаматсыңар. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы мисал маселе иштөө. Ал эми сабактын максаты силер көп орундуу сандарды эки орундуу санга бөлүп, көбөйтүүнү жана аралаш аттуу сандарды бөлүп, көбөйтүүнү өз алдыңарча аткарууга көнүгөсүңөр. Ошондой эле өз алдынчалуулукка тарбияланасыңар. Сабактын максаты түшүнүктүүбү балдар? Эмесе мисал маселе иштөөнү баштайбыз. Анда барыбыз 1021 мисалды карайбыз. Мында туйнтмалар берилген. Мүмкүн болгондорун кашаасыз жазып чыгаргыла дептир. Карагылачы балдар, кайсы туйнтманы кашаасыз жазып чыгарсак болот? Туура айтасыңар. Бардык туйнтмаларды кашаасыз жазып чыгарсак болот экен. Бир гана 647 кошуу 153 бөлүү 100 туйнтмасын кашаасыз жазып чыгарууга болбойт экен. Анда мен мисал катары 2 туйнтманы чыгарып берейин. Калганын өз алдыбызча иштеп чыгарабыз балдар. Туйнтмалардын маанисин таап алдыкпы балдар? Анда эң жакшы. Эмесе силер менен кийинки 1022 мисалга карайбыз. Мында тик бурчтуктун аянты 18 см квадрат жана бир жагы 6 см. Экинчи жагын x менен белгилеп, теңдеме түзүп тапкыла дептир. Түшүнүктүүбү балдар? Анда жогоруда мен көрсөтүлгөндөй кылып теңдеме түзүп, баарыбыз тептерибизге көчүрүп жазабыз. Жазып болгон болсок, номер 1023 мисалды карайбыз. Мында балдар 16 бөлүү a барабар 4 теңдемеси боюнча маселе түзгүлө дептир. Силер кандай түздүңөр балдар? Мен төмөнкүдөй түздүм. Асандын 16 түстүү карандашы бар эле. Ал эми Айбекте болсо андан 4 эсе аз. Ошондо Айбекте канча түстүү карандаш болгон? Туура, Айбекте 4 түстүү карандаш болгон балдар. Түшүнүктүү болдубу? Анда баарыбыз тептерибизге көчүрүп жазабыз. Жазып болдукпу балдар? Азаматсыңар. Анда 1024 мисалды карайбыз. Мында балдар аралаш аттуу сандарды кемитип, кошуп, көбөйтүп бөлүүгө мисалдар берилген. Кана балдар, биз билебиз балдар. Аралаш аттуу сандарды көбөйтүп жана бөлүүдө аларды бир аттуу санга алып келип алып, андан кийин көбөйтүп бөлсөк болот. Анда мен силерге 1-2 мисалды көрсөтүп берейин. Калганын дал ошондой кылып өз алдыбызча иштеп чыгарабыз балдар. Түшүнүктүү болдубу? Бизге аралаш аттуу сандарды кошуп, кемитип, көбөйтүп бөлүүдө кыйынчылыктар турган жокпу балдар? Азаматсыңар. Анда 1025 мисалды карайбыз. Мында 15 кемтүү b туйнтмасынын мааниси b кандай болгондо 3дөн кичине болот дейт балдар. Ойлонгулачы. Туура балдар. Биз бга 13, 14 жана 15 деген маанини бергенде гана туйнтмасынын мааниси 3дөн кичине болот экен балдар. Түшүнүктүү болдубу? Анда баарыбыз жазып алабыз. Жазып алдыңарбы балдар? Азаматсыңар. Демек, бүгүнкү мисал маселелерди иштөө боюнча баарыңарды активдүү катышты деп ойлоймун. Ошондой эле баарыңарга мисал маселелер түшүнүктүү болду деп эсептеймин. Эмесе балдар, үйгө тапшырма номер 1026, 1027 жана 1028 мисал маселелер балдар. Тапшырма түшүнүктүү болду силерге? Анда эң жакшы. Сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болгула.